анын аркасынан келип сүзүп сан сөөгү сынган болчу да. Учукпай жүрөбүз. Ошон үчүн мопеддин баары жүрөт. Мыйзам күчүнө киргенден кийин буларга официалдуу түрдө 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппулдар салынат. Думаю, эти люди будут соблюдать. Депутаттар Бишкекте электросамокат менен мопедтерге тыюу салууну сунуштоодо. Бирок дайын эмес. Болгону мэрия бул транспорттун түрүнө шарттарды түзгөнгө чейин. Бул тууралуу жарандар кандай ойдо, азыр билип көрөбүз. Туура эле деп көрөм мен, мисалы. Өзүбүздүн шаарыбыз тар болсо, өзүбүздө машинабыз көп, мисалы. Анан адамдар баскан жолду ошо андай жок эле жүргөн туура эле болуш керек. Албетте колдойм. Себеби шофёрлорго жаман тоскоолдук кылып атышат да. Мисалы, жол эрежелерин билишпейт биринчиден, экинчиден аларды айдаганга уруксаат, кагазды мисалы машиналарды айдаган сыяктуу праваны алган болсо анда уруксаат берсе болот. Ар кандай ошолордун кесепетинен ар кандай кырсыктарга учурап, бейкүнөө адамдар бейажал таап жатышат. Өзүм дагы өткөндө ошондой эмеге кабылып, ни за что чыгым болдум. Мен оюмча билбейм, ар ким ар кандай дейт да, мисалга көрүкүлсө катуу айдашат, көрүкүлсө жол эрежесин сактап айдашат, ар ким ар кандай го. Ошондуктан мен так айта албайм. Жолумду, в принципе, можно сказать правильно, потому что некоторые, допустим, водители едут на пешеходах и подставляют. А вы как считаете? Ну, относительно, то есть это достаточно удобный и дешевый способ добираться из точки в другую точку, но в то же время это опять же опасно для пешеходов. А если ведут новые там ограничения, может быть? Думаю, эти люди будут соблюдать. Мен жалпы макул көрөм. Анткени бул мопедтерди киргизиш үчүн биринчиден эрежелерди түзүп, ошого жарыштуу инфраструктура болуп, анан кийин мопедтерди киргизсе туура жолго дейт да. Анткени бизде башында мопедти сатып туруп, анан кийин ошондон түшкөн жанагындай аварияларды, эмелерди азабын эми көрүп атабыз. Ошон үчүн кандай жалпы жанагындай тыюу салбаш керек. Убактылуу мораторий коюп, ошого эрежелерди түзүп, ошого жарыштуу инфраструктура кылып, мисалы жолдо, пешеходдо көп басып, тротуарда айдабасын эме дегенде, анан биздин колунда ошону колдош керек да. Анткени учукпай жүрөбүз. Ошон үчүн мопеддин баары жүрөт. Кааласак эл менен аралашып, жол менен аралашып, встречкага чыгып, автобус жүргөн жерге деле жүрүп, ошон үчүн мындай түшүнүксүз болот биринчиден. Анан бизге ошо эрежелери түзүлүп, түшүнүп киргенден кийин анан кайра киргизсе болот деп ойлойм. Негизи бул акыркы 1 жылда, 1,5-2 жылга жакындап калды го бул жана электросамокаттардын пайда болгонуна. Андан кийин уже биздин ооруканага кайрылгандардын саны көбөйүп атат. Статистика боюнча былтыркы жылдын эсебинен 178 адам кайрылды. Анын 18-и жаткырылып операция жасалды. Бул жана колу буту сынгандар, акыреги сынгандар, анан кийин жанагы мээси катуу чайкалгандар, жанагы эти жанчылгандар бул 160 адам амбулаторлук жардам алып кеткен да. Мен ойлойм бул аябай чоң цифра, 178 адам деген. Бул Бишкектин ичинде, бул только ушу Бишкектин ичиндеги. Мен ойлойм жанагы закон сөзсүз түрдө кабыл алынышы керек го. Менин оюм боюнча жанагы электросамокаттардын ылдамдыгын азыраак кылып программировать этсе болсо керек. Же болбосо аларга айым бир полоса выделять этип беришеби. Негизи жана тротуарда жүргөндө катуу скорость менен келип сүзгөн случайлар бар. Бул оорабалда бир оорулуу келди. Ал оорулуу кары аял болчу. Мен возрастын точно билбейм, 70-тин тегерегинде анын аркасынан келип сүзүп сан сөөгү сынган болчу да. Анан өзүнүн сопутствующий оорулары да бар экен. Реанимацияга түшүп, анан операция болуп чыкты. Жыл башынан бери самокаттардын катышуусунда 70 жол унаа кырсыктары катталган. Алардын кесепетинен 75 жараныбыз ар кандай жаракаттарды алышкан. Мына ошол себептүү бүгүнкү күндө билесиздер, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы коомдук талкууга койгон, сунуш киргизген бул самокат айдаган жарандардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Бүгүнкү күндө бул жогорку кеңештер өткөн, өлкө башынын жарлыгы чыккан. Жарлык чыккандан кийин биз 6 айлык мөөнөттүн ичинде жол эрежесине самокат деген терминди киргизүү боюнча азыр алгоритмди иштеп чыгып атабыз да.
Кудай буюрса декабрга чейин убакыт бар. Толук кандуу мыйзам күчүнө кирип, жол эрежесине киргенден кийин биз булардын жоопкерчилигин айып пул менен карай алабыз. Буга чейин самокаттарды арендага берген жарандарга, самокат айдаган жарандарга бул жөн гана түшүндүрүү иштери менен гана чектелип калчубуз да. Мыйзам күчүнө киргенден кийин буларга официалдуу түрдө 1000 сомдон 3000 сомго чейин айып пулдар салынат. Ошондой эле бүгүнкү күндө мына скутерлер менен, мопеддер менен болгон жол унаа кырсыктары көбөйүп жаткандыгына байланыштуу бул багытта дагы рейдтик иш-чаралар жүрүп жатат. Азыркы учурда Бишкек шаарынын аймагында 400гө жакын мопеддер, мотоциклдер айып короо жайына киргизишкен. Алардын көпчүлүгү тез жардам кызматында иштеген, доставкада иштеген чет өлкөлүк жарандар болуп атат. Жанында тиешелүү документтер жок, эч кандай коопсуздук эрежелерин сактаган защитный каскалары дагы жок. Анан көбүнчөсү жаш балдар дагы абдан көп болуп атат. Алардын баарын ата-энесин чакыртып, түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүп атат.